Кечээ кечки маал Бишкекте автокырсык болуп, андан 4 киши мүрт кетти. Окуя өкмөттүк трассада, тагыраагы проспект Мирада болгон. Шкода Октавия жеңил автоунаасынын айдоочусу Айтматов проспектиси менен түндүктү көздөй кетип баратып, карама-каршы тилкеде келаткан номер 8 автобус менен сүзүшкөн. Анын кесепетинен жеңил машинадагы 4 эркек киши мүрт кеткен. Дагы бир кыз оор жараат алып, аны тез жардам кызматы ооруканага алып кеткен. Автобустун ичиндегилердин дагы бир тобу жаракат алышкан. Эки унаанын кагышуусунан 3-чү машинадагы жабыркаган. Автокырсык боюнча бардык материалдар Ички иштер министрлигинин тергөө кызматынын жол кырсыктарын тергөө башкармалыгына өткөрүлүп берилгендиги айтылды милициядан. Ал эми рулду башкарып бараткан бала 17 жашта экендиги айтылууда. Саламаттык сактоо министрлиги өкмөттүк трассадагы жол кырсыгынан жаракат алгандардын абалы тууралуу маалымат берди. Ага караганда кырсыктын кесепетинен 7 адам жаракат алып, ооруканага жеткирилген. Бирөө алгачкы медициналык жардам көрсөтүлгөндөн кийин үйүнө кеткен. Бишкек травматология жана ортопедия илимий изилдөө борборуна 3 жаткырылган. Алар 30 жаштагы киши, мээси чайкалып, башы жабыркаган. Оор абалда жандандыруу бөлүмүндө жатат. 25 жаштагы кыз, мээси чайкалып, башы жарылган. Жандандыруу бөлүмүндө жатат. Өзүнө келе элек. 59 жаштагы аялдын билеги сынган, абалы орто. Улуттук госпиталдын номер 1 нейротравма бөлүгүндө башынан жаракат алган 21 жаштагы кыз жеткирилген. Абалы ортодон оорураак. Шаардык балдар клиникалык ооруканасына 2 бала жаткырылган. 16 жаштагы кыз башынан жаракат алып, нейротравма бөлүгүндө жатат. Абалы ортодон оорураак. 8 жаштагы кыз жеңил жарааты менен жаткырылган. Абалы канааттандырарлык. Россиянын Новосибирск шаарындагы Ленин райондук соту кыргызстандык жаранды эркинен ажыратты. Эми ал жалпы режимдеги түзөтүү колониясында жазасын өтөйт. Бул тууралуу жергиликтүү жалпыга маалымдоо каражаттар жазып чыкты. Маалыматка ылайык, Кыргызстандын жараны Адылбек Кадыржанов Форсаж компьютердик клубуна кирип, администратордун мойнуна бычак такап, кассадан акча алып беришин талап кылган. Соттолуучунун айтымында мурунку күнү ал аталган клубтан 10 000 рублин уттуруп жиберген. Ал каражатка насыясынын пайыздарын жапмак. Клубтун күзөтчүсү келип калып, шектүү коркуп качып кеткен. Бирок администратордун чыканагын жарадар кылганга жетишкен. Кармалган жаран күнөөнү мойнуна алып, бул кадамга жакырчылыктын айынан баргандыгын айткан. Кечээки суукта төө ашуу менен суу самырга кар жады. Азыркы тапта жол тазаланып жатат. Муз тоңгон жолдорго 75 тонна эритүүчү каражат себилгендиги айтылды. Бул тууралуу жол кыймылы коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынан билдиришти. Жолду тазалоого 4 техника тартылган. Чүй облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын айдоочулары этият болууга жана дөңгөлөктөрүн алмаштырууга, жанына чынжыр ала жүрүүгө чакырат. Бишкектеги Ататүрк паркындагы үйлөр түрттүрүлө баштады. Бул тууралуу Бишкек мэриясынын маалымат кызматы билдирди. Тийиштүү уруксаат берүүчү документтери жок салынган үйлөрдө, павильондордо, темир тосмолордо чарба курулуштарын түрттүрүү Түштүк магистраль паркын улантып куруу боюнча 2 этаптагы чогулуштан кийин башталган. Бир жума мурун парктын ичинде мыйзамсыз коюлган 10 жакын павильон алынган болчу.